Президенттин 2024-жылы чыккан 2025-30 жылдарга карата коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө жарлыгына ылайык актыларды шайкеш келтирүү максатында мамлекеттик органдар, мекемелер иш алып барышууда. Алардын ичинде билим берүү жайлары да ар түрдүү иштерди аткарып келет. Кыргызстандын ар бир жогорку окуу жайында тарбиялык иштердин алкагында коррупцияга каршы ар кандай иш-чаралар өтүп турат. Алардын бири мына Ишембай Абдраимов атындагы авиациялык институттун студенттери дагы бүгүн конкурс уюштурган. Бул конкурс мисалы ушундай дубал газеталар аркылуу студенттер өздөрүнүн ойлорун ушул сүрөттөрдө чагылдыра алышат. Бул өз кезегинде аларды келечекте коррупцияга барбоого тарбиялайт. Коррупция бул кызматтык абалды, бийликти же мүмкүнчүлүктү жеке кызыкчылык үчүн мыйзамсыз пайдалануу. Коррупция латын тилинен алынганда сатылуу же бузулуу деген маанине түшүндүрөт. Nowadays the connections matter more than skills, talent or hard work. Two main problems of corruption is it weakens the economy of our country. Бул конкурсту колледждин студенттери чыдамсыздык менен күтүшкөн. Ага даярдануу үчүн өздөрүнүн ой туюму, фантазиясы менен коррупциянын кесепеттери жана анын натыйжасы тууралуу ар түрдүү керемет сүрөттөрдү жаратышкан. Бизде коррупция боюнча стен газета тарттык. Мисалы, бул стен газетада бизде көрсөтүлгөн чиновниктер же гос эрежелеринде адамдар болгон. Алар деген акча менен оозун жаап туруп, коррупция көргөнүндө көздөр жабылып туруп, айтып бере албай, айтпай же укпай деп көрсөтүлгөн. Бул стен газета болсо авиацияга тийишелүү болгон менен коррупция деген авиация жагында деген акча өзү мындай айтсам базып туруп, самолет үстүгө уча албай жерге түшүп кеткенин көрсөтөт. Сүрөттөрдүн мааниси жана боектордун туура колдонулуп же мыкты тартылышында эмес, коррупция тууралуу ойду бере алгандыгында. Мектеп партасынан чыккан студенттер коррупция жөнүндөгү түшүнүктөрүн кеңейтип, азыртадан анын ыплас экендигин билип, ага каршы туруу керектигин билүү максат болууда. Авиация бул адамдардын өмүрүнө жоопкерчиликти өзүбүзгө алып атабыз да. И биз эгерде коррупция менен окуу жайды бүтүрүп чыгып кетсек, андан аркысында уже жумушка орношуубуз да кыйын болот. Эгер аякта да коррупция менен орношсок, анда биз билимибиз жоктугу билинип калат жана адамдардын тагдырына, өмүрүнө зыяныбызды алып келишибиз мүмкүн да. Биз ошол себептен бияктан коррупция жөнүндө окуп жатканыбыздын себеби кийин ушул жашоодо дагы коррупцияны колдонбой, өзүбүздүн билимибиз менен баардыгын кылганына аракет кылып жатабыз. Даже азыркы убакта дагы биякта коррупция бизде жок да, бирок окуу жайлардан угабыз, башка окуу жайларда ушундай болот дегендерди биз ойлойбуз да. Баабыз сонун экен депчи. Бирок биз мындай ойлоп көрсөк, коррупция бул чоң зыянчылык алып келет да. Кыргызстандын ичинде эле эмес, бул ар бир жакта чоң зыянчылык алып келет. Себеп дегенде коррупция менен эле адамдын жашоосун чечип коюшат да. Биз ошол себептен биз коррупцияны үйрөнүп жатабыз бул жакта. Өзүбүздүн өнөрчүлүгүбүздү дагы жакшырта алабыз. Көптөгөн маалыматтарды билебиз. Бул коррупция темада биз көптөгөн нерсе билдик. Көптөн бери даярдандык, көптөн бери аракет кылдык. Жана дагы аракет кылып, башка вуздарга да барып, ошол жака барып, биз дагы ушинтип өзүбүздүн оюбузду эмне билерибизди баардыгын айтып, ошол жактан өзүбүздү көрсөтөбүз. Өлкөдөгү жогорку окуу жайларда билим алуудан тышкары тарбиялык, адеп ахлактык мааниде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иштер жүрүп келет. Акча экен, анан акча менен бүтөт экен, анан кийин акча алышат экен деген ой пикирлер калат да. Негизичи коомчулукта вуз болуп аткандан кийин, сессия болуп аткандан кийин анан бир ошол нерсе менен дагы күрөшүү максатында түзүлгөн болуш керек да бул комиссиячы негизичи. Анан эми баягы бул өзүңүздөр билесиздер, авиация бул негизи чоң жоопкерчиликти талап кылган тармак да. Анан кийин авиацияда мен менен баягы иштеп атканыма бир 3 жылдын жүзү болду. Мен баса белгилеп айта алам, авиация тармагында негизи эле коррупция жок.
Анан бул жерде азыр балдардын дагы газеталарынан көрүп атпайбызбы? Авиацияда кандай коррупция болушу мүмкүн деп балдар бизге суроо берип атат да. Сиздер деген жанакы акча менен бүткөн студенттин самолетуна отурат белеңер депчи. Анан кийин бул нерсе балдарга жетип атат да. Анан кийин балдарга жетип атканда бул нерсе биз ошол нерсени баягы мугалимдер, администрация же болбосо кызматчылар ушул институттун бул балдарга ошону жеткиришибиз керек да. Коррупциянын айынан өлкө өнүкпөй, канчалаган акчалар мамлекеттен уурдалып, мүлктөр менчиктештирилип кеткендиги баарына белгилүү. Андыктан жаш муундарды бул жолго түшүрбөй, өз ата мекенине ак кызмат кылууга багыттоо учурдун талабы. Кыргыз авиациялык институтунун студенттери биз жыл сайын бир жылда, бир окуу жылында 2 жолу өткөрөбүз ушундай иш-чараларды студенттердин арасында. Ар бир студент группа. Ар бир группасы 2-ден 3 балдар бирден стенгазета жазышып, ошону талкуулап беришет өздөрү. Биз атайын өзүбүздүн комиссия бар. Комиссиянын чечип, комиссия менен эң аягында жыйынтык чыгарабыз. Биз коррупцияга каршыбыз аттуу дубал гезиттердин конкурсу 3 тур менен жыйынтыкталат. Жеңүүчүлөргө окуу жай тарабынан атайын сыйлыктар каралган. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.